Ассаламу алейкум. Түп районунун багбандары, дыйкандары силер менен жыл сайын өткөзүп жүргөн баг отургузуу семинарында жолугушканыбызга курстанбыз. Туугандар, орозоңор кабыл болсун. Туткан орозоңуздар кабыл болсун. Кылган ибадаттарыңыздар кабыл болсун, дуалар кабыл болсун. Ушул Рамадан айы бизге кут береке алып келсин. Ар бир үйдө жакшылык болсун. Туугандар, эми биз ушул Борбор Азия Багбандар биримдиги деп түзүлүп 2015 жылдан бери жерлерди кыдырып, биздин негизги максатыбыз элдерге ыргалдуу багбанчылыкты жеткирүү. Ыргалдуу багбанчылык бул аз жерден көп жана сапаттуу түшүм алып, экономикалык жактан өсүш. Мына азыр ушул Түп районунун жери Кыргызстан боюнча эң күрдүү болуп эсептелет. Күрдүү болуп эсептелип, силер туугандар жериңер ушунчалык күчтүү, мына ушул жерди силер пайдаланып, өтө жакшы киреше көрө турган мындай шартыңар бар да. Мына ушуну пайдаланышыңар керек. Мына азыр дүйнө жүзүндө 13 мамлекет болсо, карагат өскөн. Ошонун бири ушул Кыргызстанда. Мына ошол Кыргызстандын дагы ошол именно Ысык көл облусу ушул Карагаттын жайы экен. Карагатты биз жөнөкөй эле варенье деп эсептеп эле аны деген жөнүндө тамак катары пайдалансак, аны биздин Карагатты башка мамлекеттерде дары катары пайдаланат. Мына ушу алыска барбай эле коелу, мына Ташкентте Койлук, анан Алай деген эки чоң базар бар. Баргандар болсо билет. Мына ошол базарда мына Ысык көлдүн Карагаттынын вареньясы 1 литрлик варенье 1000 сом. 1000 сом. Биздин акчага 1000 сом да. 1 литрлик Карагат варенье. Мына азыр алар бизден сурап жатышат. Бир аз арзаныраак кылып, көбүрөөк алсак болобу деп вареньяны. Мына азыр вареньяны мына кичикей 330 граммдык идиштерге коюп, бизге Кыргызстанга мына Глобус, анан мына Фрунзе аркылуу, магазиндер аркылуу дүйнө жүзүнө кандай гана вареньялар келбей атат да. Ошол эле мезгилде биздин өзүбүздүн мөмө жемиштерибиз переработка болбой канчасы абрикостор чыгып кетет, алмалар чыгып кетет, ошол талада малиналарыбыз калып кетип атат да. Мына ушулардын баардыгын бизге туугандар экономикалык жактан зыян берет. Себеби мына переработка жасайын десек, мына ошолор стандартка туура келбей жатат да. Стандартка туура келбей переработка жасайын десек, же кичине болуп калып атат, же чоң болуп калып атат, же болбосо объему чыкпай калып атат да. Мына биздин ушул айыл чарба министрлиги азыр аракет кылып, элдерге акча берип, бирдиктүү бир сорт, бир алмага же алмуртка же өрүккө өткөзө албай атат да. Бул проблеманы Борбор Азия Багбандар биримдиги жөн эле сорт чектөө менен эле чечип койдук да буну. Сорт чектөө менен. Мына эмеде болсо толтура алманын толтура сорттору бар. Бирок ошону 1 гектарга ошону бир вагон коюп туруп, ошондой бир түрлүү алма толтуруп бер десек, толтуруп бере албайбыз да. Себеби дегенде бардыгы разна бойда. Мына мисалы үчүн менин огородумда Форд өсүп атат, меникинде налив, белый налив, золотой ранет дагы бирдеме, сизикинде дагы бирдеме, общий 1400 сорт бар экен алманын. Бир вагон толтуруп бериш үчүн аны эптей албайт экенбиз. Бир айдан ошончо чыкпайт экен. Мына азыр Борбор Азия Багбандар биримдиги өзүнүн сорт испытательный участкаларында Бак Дөөлөт деген фирмабыз бар. Ошол фирманын өзүнүн 7,5 гектар бак бар. Ошол жерде биз алманын түрү менен шабдалыны, өрүктү бардыгын өстүрүп, ошолордон натыйжа алып, анан ошолордон жакшысын жакшы, болбой турган, анан мировой рейтингде дагы кандай турган бардыгын эсептеп чыгып, азыр таблицасын түзүп, мына ушул жерге алып келдик да. Мына ушул сортторду отургуза турган болсок, Кыргызстан боюнча бир сорт өтө турган болсок, ошондо кластерлик бактар өзүнөн өзү пайда болот дагы, анан кийин четке сатканы объем пайда болот. 36 000 магазини бар экен. Эң аз пятерочканыкы. Самый маленький
торговый марка неме экен, баягы сет экен. Ошонун 36 000 магазини бар экен. Россия боюнча эң кичинесиники. А так чоңдорунуку вообще 100 000 деп магазини бар экен. Мына ошол 100 000 деген магазиндердин бардыгына продукция алар деген заготовка кылат экен. Эң эле аз алганда жок дегенде 3 күн продажага туруп бере турган не позиция алат экен да. А биз болсо ошол магазиндерге даже бир эмесин позициясын толтура албай атабыз да. Мыналар алма сурап атат, алмуруттун бир сортун сурап атат, алманын, малинанын бир сортун сурап атат. 5000 тоннадан кеми жок. А 5000 тонна отургузуш үчүн жалпы Кыргызстан мамлекети, кыргызстандыктардын бардыгы бирдиктүү сорт коюш керек. Мына азыр алмадан баштайбыз, А дегенде. Мына алмадан коюп бериңиз. Бул жерде азыр биз Red Chief, Golden Delicious, Green Smith, Jeremy, Scarlet Super деген кышкы алмаларды сунуштайбыз. Кышка. Мына ушул силердин регионуңарга өтө сонун болот. Анан мынабы көл жээке болсо, көлдүн жээгине ысык жерлерге Галавал анан Ginger Gold деген эки алма бар. Анан Pink Lady деген, Rose Glow Pink Lady деген алма бар. Ошону сунуштайбыз. Азырынан биринчи Red Chief'тен баштайлы. Мына Red Chief алмасы дүйнө жүзүндө 90% эл түшүнөт муну, билет. Red Chief десе, элдин бардыгы биле турган алма. Анан сатылыш боюнча топ десяткада коет. Биринчи 10-дукта турат. Мына ушул алмага көңүл бөлүңүздөр. 1400 деңиз деңгээлинен 1400 метр жогору жактарга отуруш керек. Өтө жакшы натыйжа берет, каттуу алма болот. Өтө каттуу алма. Кышка сонун сакталат. Экинчи алмабыз болсо Golden Delicious алмасы. Францияда эки эле түр алма отургузулат. Ошонун бири ушул Golden Delicious. Тар сон менен Golden Delicious эле отургузат экен. 50 сотиктен ашкан бактарга уже эгерде 50 сотиктен көп башка сорт отургуза турган болсо штраф бар экен. Только ушул эки алма приветствует этет экен дагы, башка алма киргизбейт экен. Көчөт. Жалаң ушул. Анан агрономдор да баш айламайт экен да. Кайсы алманы кантип тартып, эки эле алма бар, экөөнө дарысын коюп эле ошону карашат экен. Анан алманын өзүнүн институту бар экен. Ошол жерде алма менен иштей турган адамдарды чыгарат экен да. Мына биздин дагы Скрябина ошондой балдарды даярдап чыгыш керек да. Кийинки алма болсо Green Smith алмасы. Ошол Россияда, Новосибирскийден баштап Сахалин, Камчатка, Якутск, Монголияга чейин ушул алманы жакшы көрөт экен. Бунун темири көп экен да. Темир ушунчалык көп экен. Ошон үчүн бир күндө 1000 тонна алма сатылса, 800 тонна Green Smith сатылат экен. Аябай жакшы көрүшөт экен. Анан Green Smith ушунчалык каттуу алма, мисалы үчүн терип атканыңыздарда түштү дагы бир чекесине таш тийип туруп, баягы момда отуруп, мынданда болуп туруп, баягы ямочка болуп калдыбы? Ошо бойдон холодильникке коюп койсоңор тура берет экен. Эч нерсе болбойт экен. Ушунчалык. Анан жашыл алма, анан таразаны өлө басат экен да, таразаны. Мына чоң болот экен өзү. Мына ушул зимний алмалар. Ошол Green Smith отургузулат. Анан кийинки алма, Jeremy алмасы, бул араптардын алмасы. Араптар кайсы жерде 1000 гектардан ашкан болсо келип туруп, вперед $1 акчасын таштап коет экен, $1 алып кете берет экен. Канча объем болсо. Ушул Jeremy алмасын ушунчалык сүйүшөт экен. Jeremy алмасы мына биздин Крипсонго окшош экен да. Крипсонго окшоп кетет экен, бирок караганда бир аз фиолетовыйраак. Көрүмү дагы жакшы, сатымы дагы жакшы алма экен да. Мына ушул Jeremy алмасын отургузгула. Мына Нокатта мына ушу Карагой тарапка, суук тараптарына Нокаттыктар жалаң Jeremy отургузушту. Папаны отургузду. Мына ушул жерге дагы сонун болот Jeremy. Кийинки алма московский алма. Москвалыктар жакшы көрөт. Москвалыкта базарда почти 50% ушул алма сатылат, Scarlet Super. Москвичтер жакшы стакан чик кызыл алмага окшош. Анан холодильникке жатыш боюнча чемпион. Августка чейин жата берет. Сентябрда салбасын 11 ай жата берет. Эч нерсе болбойт. Мына ушул алма, зимний алма. А мына Галавал, бул мына ысык көлдүн шартында, көлдүн жээгинде 1 августта бышып түгөнөт ушул. 1 августта баягы туристтер келет го. Ошол маалда туристтерге жедиресиңер, мякоть белая, сладкая, өтө жештүү баягындай бак алмага окшош да. Катуу, бирок плотный алма. Анан кийин эси чо избыток болуп кете турган болсо кышка турат. Спокойно апрелге чейин тура берет, кышка жатып берет. Кийинки алма Jeremy алма,
Бұл ақ алма болып есептеледі. Бұл жерде жашыл сүреті түшкеліп қалып тұр, бұл өзі аппақ болады. Немеден Галавалдан 15 күн мұрда пышады. Ушул көлдің шартында. Мына ушул алмаларға көңіл бөлгіледі. Туғандар телефоныңарды Фейсбукқа қой аласыздар ма? Баяғыда вибрация болып қойсаңыздар, зит етсе қарап қойасыздар. Мына Ginger Gold деген алма, бұл летний алма болып есептеледі дағы туристерге рассчитанный. Туристер келген малда соның болып бүшіп береді дағы. Ана бір қызыл алма, бір көк алма қылып, дастарханға қойып, же неме қылып, гости встречать еткенде той малында, мына ошонда августта қычағанда елдің барды той қылады, білесіңдер, сіздер бияқта сезонда иштеп атсаңынан тойға шақырып отқан болады. Ошонда алмадан жүктеп алып бара бересіңдер. Алма менен деп қой. Мақұл? Мына, деме Гилеске келдік, Гилесте ошол Үсүккөлдө гилес болбойт деген бир стереотип чыгарып алганда, гилес болбойт деп. Гилес сонун болот. Өзүнүн сорту бар бул жерге түшө турган. Регина менен Кордияны отургузгула бул жерде. Регина Кордия өтө жакшы көрөт дагы, түшүмү неменикинен оштукунан дагы чоң болот бул жерде. Чоң болуп, анан как раз аякта полный сезон бүткөндөн кийин, буяктагынан кийин баягы гостиге келген немелер черешня буду хочу дегенде, анан кийин алып чыгасыңар да патристан сом ес деп ура бересиңер. Сүрүңдүгөр өтө сонун да бул. Силерди байытап турган немелер да буларчы. Чымчык койбойт. Чымчыкты тосуш керек. Чымчыкты мунун бою, гилестин бою 4 метр болот да. 4 метр болот. Анан 4 метрге жеткизбей 3 метр кылып кесип, анан 5 метрлик стойкаларды коюп туруп, мына сиз эмне көп екпейсті тұру, 20 сотке ексеңіз, жанағы стойка қойып тұрып, баяғы көп болса 20 сотке 50 стойка кетеді. Баяғыда профильдерінде қойып, анан противоградный сетка бар. Противоградный сетканы тартып тұрып, жауап қойсаңыз, чымчық емес, чымын кіре албайды алдар. Түсіндіңіз бе? Анан жазда гүлдөгөндө да қоқыс мөндір ұрып емен ала тұрған болса, сетканы тарта қойасыз, болды, мөндір бұдыр беріп тұрып, мөндір мында жайып. Жаап тұрып, ортасынан топтолғанда, бұл ачы береді өзі. Ортаға прямо рядқа түседі да, түп, қайда қармалып қалады. Қарды да ұшында таштап береді, прямо ортаға. Тасыр бермейді вообще. Мұны противоградный сеткада қойды, атайын жазалады өзі. 90 сом, бұның 1 квадрат метр. Түсіндіңіз бе, сізге бір 18 000 сомдық сетка менен чымчығынан дағы, мөндірінен дағы, үшігінен дағы сақтан аласыз. Қоқыс үшік жүріп кете тұрған болса, противоградный сетканың ішінде бір 10 пресс алып кіріп тұру еле, үстіне бір челек су құйып тұру еле, паянный лампа менен де четінен тамызып қойсаңыз түтей көреді. Плюс 5 болып қалады ошонда. Түсіндіңіз бе? Ошон үчүн противоградный сетканын пайдасы ошонда да. Ал ичине эле жасагыласыздар, анан кийин байып кеткенден кийин уже үлүшкө чыгасыңар да, чоң үлүштөрдү ошондой кылып жасайсыңар. Противоградный сетка, мисалы үчүн, культика вайнага деле болот. Болот да, конечно болот да. Сонун болот. Бардык өсүмдүктөрдү өзү тосуш керек да. Ажоктон тососуңар, мөндүрдөн тососуңар, бул пайдасы өтө көп. Мына Регинаны көрсөтүп койсоңуз, Регина менен мына Регинасы, кийинкиси Кордия. Мына көрдүңүзбү? Аябай түшүмдүү болот. Мына көлдүгө ушул эки сортту отургузулат. Регина, Кордия. Анан балыкчы тараптагылар, янан оттук, тетиги кара шаар, мына Зират 900ду да отургузса болот да. Зират 900 чемпион, чоңдук боюнча. Плюс 32 болот. Номдорунан да чоң болот да. Өтө чоң. Анан мен айткандай кылып противоградный сеткалар менен карап, бул жерге да отургузса болот. Кийинки эмени көрсөтүңүз, өрүктү. Дальше. Өрүк туугандар, бул жерде биз өрүктөрүбүз, алмаларыбыз, бардык жасаган иштерибиз не? Силердики мына оштуктар же башын алышыбыз керек, же этегин алышыбыз керек да. Ортодогусу акча болбойт да. А силердики мына туристический сезон болгондугу үчүн силердики эмне майдан баштап октябрга чейин любой нерсе кете берет да силерге. Силер коркпой бар жокту кылсаңыздар болот. Мына өрүктү Приция, Рубиста, Магадо, Микадо деген өрүктөр түштүктүн шартында майда уже бышып бүтөт. Бардыгын сатып бүтөбүз да. Сүрөттөрүн көрсөтүп койгон эми. Мына Приция кызыл өрүк болот. Мына ушул көлдүн шартында июнда бышат. Көлдүн шартында июнда бышат. Июндун 5-inde Приция бышат, июндун 10-unda Магадо, анан Рубиста, анан Микадо этегинде бышат да. Как раз ушул жерге туристтер келип калган малда өрүктүн сыйлайсыңар да.
өрікті алып шығып сатасыңар базарға. Мына ушул өріктерге да көңіл бөлініп, өрікті дағы мен айтқан баяғындай макар менен эле. Стойка қойып, астын неме қылып, бар жоғын жылулап, чымчыққа жоқтықпай, ішіне сатылмасаңыздар, 1 килограммы 400 сом, 500 сом болады бізде. 400 сом, 500 сомдан мындай емеге беріп отырмыз. Бұны деген біздікілердің тиші өтпейді екен, о, яқта байлар жейткен, московский, миллионерлер жейткен. Ошақ кетіп та. Түйіні қалғандарын біз жейміз. Өзі ошондай болуыдар. Бірінші сорт тияға кетті, бар жоғы кетші. Біз ананың ең емесін жеп отырмыз да. Мына рубистасы мынандай жылтырақ болады. Жалтырақ болады. Сон өріктерде ушыларға көңіл бөлгілер. Ана мына Халил оғлу деген өрікті өзіңөр үшін огородқа бір 10-дан сайып қойғылар, бұл қақ болады да. Қышындасы чайға 2-ден 3-ден салып қойып, үстінделі құрғап қалады бұл. Үстінделі, прям үстінделі құрғап қалады. Чымчықпен чабышып жатасыңар да, қақты жебе, сен же, мен же бар. Сол үшін бағы мен айтқан сетканың түйіне бұны да тұрыш керек да. Халил оғлу. Анан шабдалы. Шабдалы бойынша Royal Glory, Glow Heaven, Swiss Lady, Extreme Global деген ушул 4 шапталы дүние жүзүндө эң знаменитий, анан эң сонун сатылып турган дамы укмуш ушул 4-өнү тандадык да. Бизге 36 сорт келди. Шабдалы. Бардыгын отургузуп көрдүк, бардыгын сынактан чыгарып көрдүк, мына ушул 4-өнү токтолдук да. Эң сонун. Көрсөтүп койсоңуз. Абдулла Ташевич, 1 минут уруксат берип коюңузчу. Азыр башка өсүмдүктөрдүн түрлөрүнө өтүп кетелик да, жана өрүк жөнүндө бир суроо берип алабыз. Бизде мына мисалы үчүн абрикос жетегизден алып келип отургузабыз, анан ананиодан алып келип отургузабыз. Көп жылга чыдабайт да, кыйын болсо бир 2 жыл тунук берет, баягы бети чарылып болбойчу. Андан кийин бетин баары чарылып болуп эле котур болуп кетет. Бизде котур деп коебуз. Анан же базарга өтпөйт, сөзүн ачып. Именно түптү айтып атам да. Анан же мындай вареньясы болот эми, бирок котурлар кетпейт да, ушуну кандай кылып дарыласак болот? Азыр тиги башка жака өтөлүк да, ушу өрүк жөнүндө. Эми баягы котур болгонун себеби шак деп коет да, бизде шак түшөт. Өрүккө шак түшөт да. Баягы мындай туман сыяктуу болуп туруп мындай, анан өрүктүн бетине суу кармап калат да. Су кармагандан анан кийин күн чыгат го. Күн чыккандан кийин баягы как лупа неме кылат да, ошо этиң күйгүзүп коет да. Түшүнүңөрбү? Шакты жабыш үчүн противоградный сетка тартып койсоңуз шак түшпөйт да. Тунук боло берет да. Түшүнүңөрбү? Ошо мындай бир дары да чачып, мындай бир же жолун билбей атабыз да. Эми дары чачсаңар кетпейт да, ол шак биология болуп атпайбы? Ону мен айткандай кылып дарылаш керек да. Бутап туруш керек. Демек, ооба. Бутап турсаңыз деле бул шак түшө берет да, барыбырчы. Бул деген туман отурат. Туман отуруп тургандан кийин точка роса болот. Росадан андан кийин как лупага окшотуп күн эртең менен күн чыгат, андан кийин жара кылып коет да баа жер. Ошол эле бул башка. Бул иш не Куршапта да ушундай болуп атат, башка жакта да. Өзбектердин өрүгү тунук чыгып атат. Себеби дегенде алар менен затеняющий сетка тартып баштады. Ошон үчүн оорубай атат да. Мына бакты дегенде биз мындай кылабыз да, бакты эгип коебуз дагы өгөй баладай кылып карабай жүрө беребиз да. Дейт мындай неме кылабыз да. Бакты карасаң, анан бак болот экен да. Анан мына бизде мындай бир стереотип бар. Ушул 10 сотук жердеги бактан көрөк да, ошол мени бир ушу чычка кулагым мени байытат деп ойлой беребиз да. Андай эмес экен да. Мисалы үчүн бир дара, бир кой берген прибыльди берип атат да. Мына бир кой, мисалы үчүн бир чоң кой дейли. Баягы бир чоң гилес дейли. Гилес 300 килограмм түшүм берип атат. 200дөн сатып атабыз, 60 миң сом болуп атат да. Бир уй сатып алсак болот да. Бир кой 12 миң сом дейли, 15 миң сом дейли. Анан бир козу берип атат. Анан козусу чоңойгондон кийин ол 6 миң сом болот. Бир гилес жакшыбы же бир кой жакшыбы? Албетте бир гилес жакшы да. Мына азыр поликарликтер, булар 50 килограмм түшүм берет. Мына гилестер. 100 сомдон сатканда эле 5 миң сом. Бир 10 кой баккан 10 сотке силерден 70 гилес багасы бар. 70ти 5 миңден көбөйткүлө. 350 миң сом киреше. 10 койдон ошондой киреше болобу 10 койдон? Албетте болбойт да, туура. Ошон үчүн мен кой бакпа деп аткан жокмун. Койду багыш керек. Кой дагы болуш керек, бирок кой стационарда туруш керек. Кой деген порода болуш керек мындай. Анан эптеп эле мындай кулагы болсо эле ээрчитип жүрө бербей.
оор болуш керек, мындай бала тууганда дагы чоң бала тууш керек. Анан баягы огородко мындай азыр российский ученыйлар менен сүйлөшүп атабыз, Кудай кааласа сонун чөптөр келет. Огородко бактын түбүнө кадимкидей себебиз дагы, анан кийин бирде мотоблок сатып алабыз да. Огородто тыр этирип, жеңем деле ора берет, сиз деле ора бересиз. Мишөккө салып келип, койлорго отарып бере бересиз, койлор жей берет. Кышкысыныкы кышкы сактап коебуз да. Койду ошентип саттанат багып үйрөнөт. Анан чоң малдардан көрөктө уже майда малга өтө турган мезгил келди да. Ушундай эчкилер пайда болуптур, аке. Бир эчки 4-5 литр жөн сүт берет экен. Азыр түптөн любой уйду кармап көрүп туруп, мен саап көрөйүнбү? 5 литр сүт бербейт ошончо. Туурабы? Кармаганда, мына уйду кармаганда өтүп эле саап көрөйлү. Эчкичелик бербей атпайбы? Bir uydun çöğüne 5 eçki baksa olur değil mi? Anan огородтон эле чыккан çöptü жедирсеңиz багыла берет. Ошон үчүн майда малга өтүш керек. Анан менин бир еврей, бирок Кыргызстанда Баян Антоновкада жашап кеткен бир еврей акем бар. Өзү намазхан болуп калды, намазга жыгылып, мусулманствону принимать этип, азыр Краснодарскийге көчүп кетти. Ошол азыр Кудай кааласа келем деп атат. 200 Мерлин деген кой алган экен. Неме, баягы английский кой алган экен. Ойду 2 мал сайбыз дейт 4 литр сүт берет дейт. Эми 2ден туйду экен. Бак жаман сонун кой экен да. Ошол койду алып келип азыр Кыргызстанга жайылтайын деп атат да. Анан туугандар мына бардыгыбыз бар жокту жеп атабыз да. Магазинге келгенде баардыгын эле жеп атабыз. Баягы жерде майда шрифт менен жазып койгон. Баягы жерлерчи добавка Е12, добавка Е48, ушулар чочко. Апакей biz hiç nerede molda kevzi çakırıp alıp alıp koyalım yani vurdurup atağız, ol dele vurup atağız. Hiç nerede bilmeydi, al dele. Medreseden başka hiç nereden görülmezse bilmeydi, duralım. Yani sırdın, azından Rusya'dan gelip atkan sırlarının bardığın çoçkonun aşkazanından jasaydı. Oşonun sıvıratkasından. Oşonun dağı gelin aksakalım, taksırım alın, onu dele vurdurup atağız. Oğanlar tamakta tazalaş. Biz jеп atkан tamak menen orup atağız. Жеп аткан тамак саясатыбыз болуп калды да биздинчи. Биз бардык саясат мына өзүбүздүн тамак аш коопсуздугунан чыкмайын, биз ата бабаларыбыз эмнени жеген болсо ошону жемейин, биз чыныгы улут болбойбуз да. Чипсы жеп жүргөн балам күрөшкө түшө албайт да. Ошону эсиңиздерде болсун, батыр бала, силер батыр, менин балам батыр болуп Кыргызстанда жашашат этетине, кола менен чипсы мына базарда сатып аткан тамактан чыгаргыла. Өзүнүн кыргыздын нукура тамагын, талканын бергиле. Анан budaydı tazalap, budaydı ошондой өзүбүздүн институт земледелияга барып, ошол жерде ГМОсу жок будай уруп алып келип, ошону көбөйтүп, ошону айылга бергиле. Азыр мышыктын генин будайга кошуп койгон. Анан чычкан келсе, баягы мышык жыттанып турат дагы. Ошон үчүн Казакстанда, Россияда дөбө болуп үйүлүп, будайлар жата берет, чычкан жебейт. Ушундай помидорлорду чыгарып койгон, баягы помидор 6 ай тура берет. 6 ай бузулбай тура берет. 6 ай элестет керек. Помидор 6 ай бузулбайт. Не? Ал деген мына баягы бакканын мындай личинкасы бар го. Ошону неме кылып туруп, ошодон ген кылып туруп, ошону эмеге генине киргизип койгон да. Помидор тура берет. Толуп тура эмелерчи. Мына ушулардын бардыгын биз түшүнбөй эле папылдатып эле уруп жеп атабыз да. Ушуну токтотушубуз керек туугандар. Башка жактан келген тамак эч качан кыргызды байытпайт дагы, кыргызды өстүрбөйт. Биз качан гана өзүбүздүн тамакты жеп, өзүбүздүн экологиялык чыныгы тамакты жеп туруп, анан кийин тазаланып, анан кийин ошондо бизден батыр, ошондо бизден акылмандар, профессорлор, ошондо элдин жүгүн артып кете турган азаматтар чыгат. Амантип чипсы, кола ичип жүргөндөрдөн жалаң коррупционерлер чыгат. Башка эч нерсе чыкпайт. Чын. Көтөрүп коебуз. Мына шапталы боюнча, мына Royal Glory бул баягындай шапталы. Жыналат шапталы деп коет, нектарин. 3 нектарин, бир туктуу шапталы, ушуну тандаганбыз, ушуну отургузгула. Тартабылар мынаны Royal Glory, Glockhaven, Sweet Lady, Extreme Global сурагыла бардык немелерде Турциядан көчөт алып келгендер ошолор алып келип атышат.
Мына ушул Кыргызстан боюнча чечилген сорттор, ушулардан чыкпаңыздар туугандар. Мына ошондо Баткенде дагы Royal Glory, Көлдө дагы Royal Glory, Чүйдө дагы Royal Glory. Топтоп келе турган болсоң, сразу 5 000, 10 000 тонна чыгат, Россияны дагы берип беребиз. Болду. Кызылдай акча түшөрөт да. Бизге бышабы ошол? Сону бышат. Бышабы. Өлүм бышат да. Ушунчалык сону бышат. Таттуу болот анан, таттуу. Мына сен азыр Кызылкыядан келип аткан эмени жеп атасыңарбы? Үч коргондун немеси, шапталысы келип атат да. Алар деген баягы эртерээк бышырайын деп турган баягы көп кезде эле жулуп коробкага салып жөнөтүлөт силерге. Бияка келгенче бышып калат деп. Анан жесеңиздер даамы коробойт да. Эч даамы жок да. Колуңар менен бышырып жеген шапталыны бир жегенден кийин тасын уран экинчи базардан шаптал албай коесуз да. Бул чистый бышкан шапталдын даамы вообще бөлөк болот да. Мына ушул сүрөтүн көрсөтүп койсоңуз. Мына Royal Glory, кийинкиси мына түктүү шапталы мына Glockhaven. Анан Sweetlady. Мынанын ичиндеги мякети баягы сары багылган малдын майындай сап-сары да. Мына Sweetlady менен Extreme Global. Экөө окшош. Өтө сонун. Базарды дагы жакшы да. Муну дүйнө жүзү тааныйт да. Смело ушу Glockhaven эме деп жазып коюп сата бересиздер. Алмурут боюнча айтып кетейин, алмуруттарыбыз азыр аябай ооруп атат. Алмурутты 5-6 жыл карайбыз, аябай түбүнө карап, дарыларын берип, жакшына карап атсак дагы бактериальный ожог деген келип эле бир күндө кап-кара кылып бууп туруп эле жаткызбай атат да. Айыктыра албайбыз аны, болду. Аны түбүнөн алып, анын бардыгын өртөп ташташ керек, жалбырагына, бутагына жок кылыш керек да. Анан эмне кылабыз? Айласы бар. Мына азыр Маргарита Марила, анан Williams деген сорт, бул бактериальный ожогко туруктуу. Өз убагында дарыларын берип турсаңыздар эле өсө берет. Мына мисалы үчүн могу жерде бактериальный ожог менен ооруп аткан болсо дагы, могу жерге отургузасыз, бул жукпайт да. Только 2 ирет күздө жазда дарысы бар, ошону берип туруш керек. Түшүндүңүздөр э? Маргарита Марила, Williams. Көрсөтүп койсоңуз, Маргарита Мариланын бирөөсү 1,5 килограмм чыгат. Мум өтө чоң болот. Чоңдор ошондой болот. Кена так 200 граммдан жогору болот. Таттуу да. Таттуу, жумшак болот. Анан берки Williams'ы бир аз сулуураак экен. Буларды кайдан алса болот? Новопавловка. Новопавловка Фрунзе 143. Бишкекте Новопавловка 143. Ошол жерден алынат. Дальше. Анан туугандар мына Кыргыздын немеси, кыргыздар ылайыкташылган дарак. Буну 3 жылда бир бутайбыз. Нысыктан, сууктан, эч нерседен коркпойт. Керек болсо жылкылар менен де кичинешип, тиштешип кете берет. Слива деген ушул болот. Мына сливанын Stanley, Angelino, Black Splendor, Black Amber деген 4 сорту бар. Кыргызстандын 90% жеринде өсөт ушулар. Көтөрүп койсоңуз, мына Stanley деген сорту Куршаптын сливасынан 5 эсе чоң экен. Аксыныкынан 3 эсе чоң, Таластын сливасынан 1 эсе чоң экен. Чоңдугу боюнча. Анан кургаш боюнча эмеге киргенде, сушилкага киргенде 5 саат мурда кургайт экен. Себеби дегенде эмеси кабыгы жука болот болчу. 4 саат мурда кургайт экен, 5 саат мурда кургайт экен. Анан мунун азыр кагы 200 сомдон таламай болуп атат. Ысык көлгө аябай жакшы болот. Курт түшпөйт бул жерде. Анан эң эле жакшы жери суу ойдон жакшы кетет, себеби дегенде сладкий сорт да. Берки сливалар же бирди жегенде кеп калабызбы? Буда андай эмес да. Лапылдата бересиз. Ура бересиз. Кагы дагы чоң болгондугу үчүн муну ичине баягындай эмелерди салып, жаңгак паңгактарды салып мындай кылып, ошону чыгарып сатканы ыңгайлуу экен. Анан германистер, швейцаристер, Швеция, анан Австрия ошол жакта заводдору бар экен, конфет заводдор. Дүйнө жүзүндөгү эң кымбат конфеттер, шоколад, чёрная слива ушул Stanley деген сортунан жасалат экен. Азыр немистер айтып атат, эгерде объемду көп кылып бере турган болсоңуздар, кагын 400 сомдон алганы даярбыз деп. Килограмм 400 сомдон. Сушилка жасай турган балдар бар бизде. Неме алсаңыздар, сушилка эң арзан. Эмеде жасап берет. Прямо тележкеге жүктөп туруп эле, тележкасы менен алып кирип туруп эле, тележка менен коюп коесуздар. Анан кийин бул жакта печка коюп берет, пара генератор коюп берет, буу менен кургатат. Органика кылып, таза буу менен кургатат. Анан ошол процесстерди тартып, эме кылып, органика кылып, сертификаттарды алып кое турган болсо, бир гана немистерimiz башка арабтарга сатсак
жакшыраак чернясовдин свойствосу кандай? Ичи катып калат экен да. Карыган адамдардын көбүнчө ушул запор менен страдать этет экен да, карыган адамдарчы. Ичи катып калат экен да, анан жанагыны баягындай ар кандай дары дармектерди иче бергенде баягы ушу көнүмүш болуп калат экен дагы. Организмге тез таасир берген үчүн эң самый жакшысы мына ушул эле Стенлейден баягындай ашынан өзүнүн мөмөсүнөн эле бир 4-5 жеп койсо, же болсо кагынан 3-4 жеп койсо эле жумшатып деме алат экен. Ошол үчүн Орусияда укмуш кетет да бул. Орусияда тынымсыз кетет экен. Аны орустар дагы баягы майда чүйдө нерсени жаман көрөт да. Чоң болуп барган Стенлейге өтүп кетиптир дагы, берки сливы анча сатылбайт экен да. Мына Стенлей мисалы үчүн 1000 рубльден сатылып атса, а берки 400 рубль экен. Ошол үчүн мына ушу Стенлей. Анан бутоо системасы дагы мындай. Муну карама-каршы бутактарын алып коесуңар, лидер талашат, бир лидерди коюп туруп эле анан бирөөнү перевод берип койсуңар болду. Башка эч нерсенин кереги жок. 4 жылда, 3 жылда бир бутак коесуңар болду. Тура эле. Жылга түшүм алып берет, ысыктан, сууктан да коркпойт да. Жыл сайын түшүм берет. Күчүнө киргенде, аябай киргенде 100 килограмм жөн көтөрөт экен да. Бир түбү. 1 гектарга 660 штук болот. 50 тонна мындай экен да. Мунун көчөтү Фрунзе Новопавловка. Фрунзе 43-тө Новопавловкада. Кыргызстандын 90% жеринде өсөрөт. Анан алманы билесиңер, алманын бутоо системасы веретено, чаша образга, пальметта, бир лидерлүү веретено, ошондой кылып туруп немеси эле көп да машакат. Анан терип алып ящикке саласың, ящиктен холодильникке коесуң, холодильникке сортировка кылып кичине идишке саласың, алып чыгасың, баягы мышык баласын ташып жүргөндө ташып жазда берип кыласың да. А буну бир тересиң, бир бересиң, бир курутасың, бир мешокко салып коесуң. Болду да. Ошон үчүн мен советую, ким баягындай фантазиясы неме болсо, багбанчылыкка слива эле уруу берген. Слива урдуруп берген. 10 гектарлап, 20 гектарлап, 100 гектарлап, 1000 гектарлап ушу сливаны уруу берген. Мына ушул керек кете берет да. Эми тиги Новопавловкадан алып келсек, биздин районго туура келеби? Туура келет, конечно. Новопавловкага келген көчөт Турциядан келет. Турциядан келген көчөт именно погодасы ысык көлдүкүндөй погода. Дайыма тоонун чокушунда кар турат. Кечке маал үшүк болот. Ошон үчүн алып келебиз да биз. Биз только баягы суук жердин көчөтүн алып келебиз. Түштүктүн көчөтү түндүккө түшпөйт, ошону билип коелу. Алып келесиңер, результат жакшы эмес да. Постоянно ошондой болот. Алып келесиң, отургузасың, жазда көктөй, күздө курап калат. Кийинки жазга жетпейт да. Дайыма ошондой. Канча миңдеген, миллиондогон көчөт отургузулду 30 жылдын ичинде. Бардыгы результат берди. Эгерде биз отургузган көчөттөрдү ошол көчөт саткандар мактагандай сонун результат бергенде азыр эмне жунгли болуп кетмекпиз да. Бири-бирибизди алманын ичинен издеп жүрмөкпүз да. Карап кой мени. К сожалению, мондой болбойт да. Мына билек мына Анжелино деген слива, бул Сальвадордо аябай жакшы деме алып жайылып, Сальвадордагы Москвага иштейт экен, Москвага келип, мына ушунун ашы 400 рубльден сатылат экен. Декабрдын башында түгөнөт экен, бул холодильникте өтө мыкты турат экен бул холодильникте. Апрелге чейин алмага окшоп тура берет экен да. Апрелден кийин Россияга жүктөп алып барып туруп, ошакта сатат экен балдар. Мына ушул Анжелинога дагы көңүл бериңиздер, булар чоң-чоң болот. Бирок мына кийинки лот Black Splendor менен Black Amblerге серумда жетпейт экен да. Булар чоңдук боюнча чемпион. 250 граммга чейин барат экен да. Мындай болот экен. Ушундай эң гиганттары. 180-150 грамм буга вопрос эмес экен. Эң жакшы дүйнө жүзүндөгү сливовый сок ушудан алынат экен да. Суугураак жерге отургузгандын максатка ылайык болот экен, курттабайт экен да. Курту жок болот экен. Анан сливовый сокту ушудан сыгат экен да. Мунун мисалы үчүн 1 килограммын сыга турган болсо, сөөгүн алып таштап туруп, өзү 100 грамм чыга турган болсо, ошонун 80 канча граммы сок болуп түшүп берет экен да. Ошон үчүн сливовый сок даярдалат экен да дүйнө жүзүнө. Мына Россиядан келип атпайбы бизге соктор? Ал сокторду дистиллированный сууну алат. Анан кийин посластитель деп коет, сахароза Кытайдан чыгат, бул сахароза 10 килограммы 12 сом экен. Ошодон кошот, 1 литр сууга аралаштырат. Анан ароматизатор, слива же ароматизатор өрүктүкүн же алмандыкын кошот, аралаштырат. Анан кийин карап көрүп туруп свет берет. Краситель менен. Свет берип, кызыл алманыкын же мындай кылып туруп,
Баягынан анан кийин любимый, добрый, злой деп туруп бизге айдайт анан. Анан ошонан ичип анан жөн жырга день рождения күтүп койлорду жасап отурабыз да. Ол жөн эле эмне? Химикат. Подделка. Анан көрөп жеңемин жөн эле баягы компотун ичип бергиле. Миллион есе жакшы да ошончу. Жөн эле жеңемин компотун ичип бергиле болду. Ошол миллион есе жакшы. Эч качан башка жактан келген элестетип көрмөйм. Россияда 1 килограмм алма өзү 200 сом болсо, анан согу 40 сом. Бул эмне дегени? Мына логически ойлоп көрсөңөр, Россияда өзү алмага жетишпей, орустар карточка менен неме жеп отурса өзү. Бизге олар каяктан анан ошончо алма сок жөнөтөт. Ол Казакстан өзү чөл болсо. Туруп, саксабылда башка эч нерсе жок. Алар каяктан бизге алма, слива, ошонтон кийин соктор жөнөтөт. Логиканы включать эткиле, эч качан албагыла. Бир дагы сок балаңыздарга да калып бербек, эч кимге ичирбеңиз да. Аксакал болгондон үйдө биз тейлейбиз. Алып келбей ананы деп кой болду. Биз эркекпиз го, туруп, айтып коебуз, болду. Туруп, жеңеме айтып коелу, өзүбүз айтып туруп. Ошо. Давай. Кийинкиси бадам. Бадам бул жакка болбойт, к сожалению. Кийинкиси болду окшойт да уже. Жаңгак. Дальше. Жаңгак болот бизде өсөт. Жаңгактан ошол фернор анан кийин тетиге мен камчыбек иним багы 2 канча 4 гектар жаңгак эгиптир, шандлер эги болуптур да. Камчыбек Бекеш, Бешембек Бекеш аке Сарбулакта. Ошо болбогол чаап таштабады. Шандлер болбойт бул жакта. Фернор, фурнетте, фрункетте, зи баягында кышты жакшы көтөрө турган эмелерде отурса, бирок рисковать этпейли койгула, жөн эле слива эле айдай бергилечи. Слива 1000 эсе жакшы. Аны өзүбүзгө жагат, терип сата беребиз, анын амалын кылабыз, кургатып, мешокко басып алабыз, анан ар бир үй сушилка жасап алат. Дальше айдай беришке. До конца айдап чыгат. Мына полька. Полька эмес, малинанын туугандары Маравила, Мапема, Маргарита, Пшехиба ошолор коет беле. Мына Белоруссиядан азыр алар огороддорду тазалап атат дагы бизге не жөн эле берип атат. Балдар барып терип алып келип, боолап алып келип 35 сомдон сатып атышат. Ал жакта уже тигилер сорт иштебей калды. Анан эртеге аны биз алып келип отургузуп алсак, баягы немен Армена келге байкенин эски шыбын кийгенде туруп, эч жака вечерге эч ким чакырбаса сен туруп, не кереги бар туруп, ошон үчүн мына жаңы сорттор өтө эле бизде эле туруп, Мапема, Маравила, Маргарита деген сонун сорттор келип атат. Анан жок эле дегенде 10 тонна 40ка биогумус салып коюш керек да. Азыр 40 деген жерде толуп атат. Туруп, ширинасы 2 метр, бийиктиги 50 сантиметр, узун кылып бурт жасайсыңар 10 метрден. Үстүн саман менен 10 сантиметр саман кошуп, жанагын 3 жолу суулап туруп эле, 3 жолу суу чачып туруп эле, анан баш-башынан эле 2 коробкадан уруктук сөлжөн салып койгон. Мына Камчыбек Бекешевдин үйүндө азыр калп айтпасам кидеде бир 10 тонналык уруктук бар да. Баргыла, келишкиле арзан берет. Жанакы калифорнийский. Калифорнийский чисто менен алганмын. Мен өзүм бергенмин. Ошол даяр турат. Мен айттым, формировка кылып даярдап атат. Ошодон алып эле 2 коробка салып койгула. Жанагы буртка. Болду. Күзгө чейин баягыны тып-тыйпылын чыгарып, кап-кара кылып биогумус жасап берет силерге. Түшүнүңөр? Мына ошол жигиттен барып ала бериңиздер. Мына өзү келе албай калды. Бүгүн ошол жеринде таш бар экен, ошо ташты тазалаганы кетти да. Сарбулакта дейсиңер бар? Вот, ким Асеков. Албайда. Бешембек Бекешевдин агасы. Ерчесек. Не ошонун баласы. Кичүү баласы, эң кичүүсү. Ошо Бешембек Бекешев деген журналист байкөз бар эле. Ошол Ошол эң кичүү иниси. Камчыбек. Камчыбек деп барсаңыздар, ошого мен өзүм үйрөткөнмүн, өзүм бакканмын. Кече дагы полный көрүп консультация бердим. Анан биогумусу дагы бар. Ким азыр ушул малды азыр көчөт отургузуп атса, туугандар, биз көчөттү катап отургузабыз кыргыздар. Билесиздерби? 30га 30 кылабыз. Тереңдигине 30 кылабыз. Көчөттү бойлоп көрөбүз. Аке балтан дейбиз. Сайып коебуз. Болду, о мен өсмөй калчу. Болду, дечит ошону менчи. Баягы ичинде сок менен
İşte gökdöküş болот дагы кийинки жазга өтпөйт да. Бирге бир алыш керек. Туугандар, бирге бир. Адил. Түн да бир алып чыгыш керек. Жана топурак жок дегенде 10 күн жатыш керек күнгө. Жок деген. Атак күздө казып койсоңуздар, күздө эң жакшы. 2 ай жаткызып туруп, анан отургузганда күздө отургузган жакшы. Күздө отургузбасаң, жүздө отургуз дейт. Күздөгүдөй бак дарак эч качан өнбөйт. Малина дагы, алма дагы бар жокту күздө отургуз. Эң сонун болот да, максатка ылайык болот. Анан жанагы бирге бир топурак, бирдеги бир топуракты алганда бир идишке алган жакшы болот да, мындай жайып коюп туруп, бир шалчабы же бир клемка ошонун үстүнө алып, анан баягы ажырыктардын полун ээлеп, алып таштап, күйүп, тамырлардан тазалап, жанагы аралаштырып, жака бияка кылып, анан ошончолук биогумус кошосуң. Биогумуска аралаштырып туруп, жанагындай ямага салганыңардан кийин, кайрадан ошол яманы казып туруп, анан ошол жерге отургузасыңар да. Болду. Любой эмеде результат бар. Да, ким малина отургузса, карагат отургузса, ров кылыш керек. Ширина 50 сантиметр, глубина 60 сантиметр, баягы топуракты оодарып бияка алып чыгып, куттум эле ошондой макар менен биогумуска аралаштырып, кайра ордуна салыш керек. Анан жүн. Кимде жүн болсо, үйдө жаткан жүндөр көп деп. Баягы 1 метрдин түбүнө жарым метр кылып жүн салсаңыздар да болот. Жанагы акырын баягы эме чирип туруп, жанагы эмеге азык болот да. 5 жылдын ичинде жанагы уже полностью биогумусты жепитип, анан кийин жүнгө өтүп кетет. Ошондо 10 жылга биз бир азыктандырып койгон болосуңар да. Түбүнө жүн салып салган. Ушунча жүн салып, анан үстүнө топурак таштап, тебелеп туруп, анан кийин дагы жумшак топурак салып туруп, анан ошого отургузуп койгон. Мощный болот. Тамырдын кетиши, атышы вообще башкача болот да. Азыр мына грунт кече биз казып көрдүк, кече неме кылып, бир видео жасап туруп, индилер менен казып, мына үчөөбүз бана чачап калдык. Каттуу экен, өлө каттуу экен. Ката түптүн жеринде жумшак жер жок да эч жерде. Шундай болсо да каттуу экен. Чапкылап атып, анан кийин момундайдан таш бар экен. Ошону таштын үстүнөн кантип айланып өтүп, анан кийин ошол бизге алма берсин эле. Туурабы? Ошон үчүн бул 25 жыл жашайт алма. Ошо однокомнатный квартира жасап бериш керек. Азыгы менен полный условиясы. Болду, ошондо результат болот. 1 гектар бак отургузуш үчүн 1200 лунка казасыңар. Лунканы азыр баштагыла, түштөн кийин эле баштагыла, болду. Алмага дагы, сливага дагы бар жокко лунка 1/1 болот. Анан алма, алмурут, биалма өтө сонун болот бул жакка. Биалма дагы отургузгула. Биалманын килограммы 200 сом, билесиңер ошо? Биалма деген айва да коет. Каттуу болот, анан ошону эшме деген сорту бар. Ошону отургузгула, алмурут отургузгула. Баягы мен айткан Williams менен, анан зимний алма, Red Golden Delicious, Granny Smith. 1 айга ошол эле сорттор жетишет да. Алмурут кайсы сорт дейсизби? Маргарита, Марила, анан Williams. Аралыктары канча кылып? 2-ге 4 болот. Алма, алмурут, биалма. Анан калгандардын бардыгы 3-кө 5. Эстеп коюңар. Карлик. Полу карлик гана. Карликке биздин акчабыз жетпейт. Өзү карлик бакка эч нерсе жетпейт да. Акча жетпей атпайбы? $45,000 расход кылыш керек. А буда полный стойка, баягы немеси, тоскону, капельниси, көчөт бардыгы ичинде отуруп $10,000 кетип атат. А тиги $45,000 кетет. Түшүндүңөрбү? 10 сотке $1,000. 20 сотке $2,000 акчага кетет. Капельный болот, көчөт болот, ограждение болот. Эми туугандар, биздин программабыз бүттү. Эми силерди угайлы. Кандай суроолор болсо, чөбүрөлү бакылуусузчу. Противоградный сетка деген үшүктөн сактайлы албайбы гүлдөп атканда? Ооба, гүлдөп атканда үшүктөн сактайт, сиз түтөткө жасайсыз да. Түтүндү ошол камап берет. Жамбырак Түтүн сразу бияка көтөрүлүп учуп кетпейт дагы. Баягындай эмне? Шапочный эффект болот дагы. Кармап берип, анан ошол жерде +5ден +12ге чейин чыгып кетет. 100 жылдык кык болсо дагы огородко жолутпош керек. 100 жылдык кык болсо дагы жанагы ичинде неоматет курттар бар да. Тамырга кирип кетет да, кадимкидей тамырды орутуп коет. Ошон үчүн малиналар баягында жез баскансы сары болуп атат го. Ошо кык сейип койгон да ошо. Неоматет курттар кирип кетет. Ошон үчүн эч качан кыкты жолотпогула, андан көрө кыкты ошол жерге турган жеринде эле таштап коюш керек, өзү тегизденип жок болуп кетет. Керек жок да, жөнүндө орун алып барасыңар огородко.
жаңа бектемирге заказ бергенбиз да малина. Олег. Полка менен паланы. Келиң да. Ана жерде. болуп койман. Мындай эле турайынчы мен. Ошолорду кандай болот? Эми мындайда Бектемирге заказ бердиңиздерби же башка балдарга заказ бердиңиздерби, эмне болсо дагы эми тагдырга жазганды көрөсүзбү? Эми азыр сиз отказ бере албайсыз, уже акчасын төлөп койгонсуз, отургузасыз, айла жок. Бирок эми 40 сомдон, таза сорт 120дан да 120дан мына ушул немеде Түп районунда Аскар Сулайманов деген агабыздан алгыла. Алгай жерлик адрес Чоңташ? Тиги Аскар экен. Чоңташта. Сүт булакта. Малина алып келет. Малинанын мапема, то есть полонез, пойме, полька палана деген 4 сортун алып келип атат азыр. Ошол полька менен палананы бекер алдымын, Абдулла деп калды да. Азыр поймет полонези бар, ошол эң сонунда жаңы сорттар. Ошондон отургузгула. Анан кийин Бен Рубен, анан Бен Тиран, анан Рубен деген 2 сорт карагаты бар. Өтө сонун карагат. Ошодон алып отурбуз. Карагат жөнүндө бир аз. Карагат жөнүндө айта турган болсок, карагат 1 гектарына жок экен. 1 гектарына 5000 түп атат карагат. Карагаттын баягындай эрте пыша турган сорттор бар. Тисел деген. Көбүнчө суук жакка тисел отургузат. Нарын, чаткал, чоңалай, алайкын караптар. А силерге болсо Тибен деген сорту түшөбү. Тибен, Рубен, Бентиран деген сорттор. Жазында отуруш керек. Жазда отургузса, эми айла жок, жазда отургузса, бирок күздө отургузган эң сонун. Бар нерсе да? Күзүндө. Бардык нерсени күздө эң сонун болот. Мощный. Күздө сатабы көчөттөрүнө? Күздө сатат, эми заказ бергенге болот да. Мына биз күзгө 1 машина заказ алдык азыр 30 000 көчөткө. Күздө отургузам деген. Анан ким азыр мисалы үчүн шашылып бирдеме отургузуп албагыла да. Шашылыштын эч кереги жок. И так эле шашпай эле жүрөбүз ба. Шашпай. Күзгө заказ берип койсок болот экен. Ошолбай жерлерди даярдап, мен айткандай жерди бүгүндөн баштап даярдаш керек. 1/1, тереңдигин дагы 1. Топуракты деген бышырып күнгө 3 ай 4 ай бышсат эле боло берет. Отургузарга жакын биогумуска аралаштырып туруп, кайра баягы лунканы толтурасыңар дагы ошол жерге отургузасыз. 5 жылга азык болот. Анан түбүнө эң түбүнө сөзсүз түрдө баягы жөнү жатат да жүндөр тура. Ошол түбүнө басып койгула. Ошол бул биз берген биогумуз 5 жыл азык боло турган болсо, 5 жылдан кийин уже эмне жүн чийип берет да, анан ошол азык болот деген. Түшүндүңөрбү? Сен ошондо 10 жылга ушул азот, мочамина, почамина ызычуудан кутуласыңар да. Жүн 100% белок. Полностью органикалык зат да. Ана хлорелла иштеткенди үйрөнгүлө. Хлорелла деген өтө сонун препарат келген. Одноклеточный бодросин. Ким мисалы үчүн сөлжан багып аткан болсо, алып келип туруп ошо сөлжандын үстүнө чачып койгула. 5 литри 1 тонна катка кетет. 5 литр. Ошону чачып койсоңуздар, сөлжандан чыгарган биогумус 2-3 эсе эмеси баягы күрдүүлүгү көп болот да. Гумустун составы, темирдин составы бардыгы өзүнүн келет. Анан туугандар азыр бул жерде релик жөнүндө менин абайым сүйлөп берет. Жок, өзүм түшүндүм. Азыр 1 мүнөткө уруксат. Күздө да отасыз да? Салмастар. Жок. Азыр дагы кичине бар. Мели кане экен сүйлөп. Эмени күздө экте отасыңар да? Бактырчы. Ошо күздө эккенди алып жалбыра калат да. Жок, жалбыра албай да, ошондо басайдар. Октябрдын этегинде. Болду, ошол уктаган бойдон кирип кетет. Алдына жалбыра албаш керек. Жалбыра албайт дагы, бирок тамыр системасы аябай развиваться этет. Себеби биз былтыр баягы бак эткенде биз август айында ушуну эгип калдык да. Анан жалбыра алды. Бирок баягы жалбыра түшкөн деп калды. Бирок азыр эми жалбырага түшпөгөнүн себеби, значит, жер күчтүү. Азыр күчтүү болгондо жалбыра түшпөгөн. Болду, башка причинасы жок. Башка причинасы жок. Күздө отургузгула. Любой карагат, алма, өрүк, алмырт күздө отургузган максатка ылайык болот да. Саратанда кургап калбайт. Вообще кургабайт да, көчөтүн. Бизге ошо түпкө октябрдын аягы боло берет, жакы суу көбүрөөк эртерээк. Боло берет. Сами мына карды жиреп туруп отургузуп атабыз. Карды жиреп туруп. Эч нерсе болбойт. Топурак өзүнө басса, мындай да
жалбырак түшкөндөн спящий период деп башталат. Ооба, спящий период башталат. Мисалы үчүн карагайды февралда отурсаң алып кетет. Ооба. Местный карагайларды. Жалбырагы менен отурсаң августта ал өсүүсүн токтото элек да. Анан өсүп калышат. Булар көчөттү алып келгенде, кайдар алып келгенде бул холодильникте турган көчөттөр. Булар уктап аткан көчөттү отургузганда анан алар менен естественно азык алгандан вегетационный периоддо башталат. Анан кийин ошол күзгө жетпей, азык көп болгондугу үчүн булар жалбырагын таштабай койгон да. Бизде дагы көбүнчө баягында жаңы келген көчөттөрүбүз, хотя аны биз жазда отургузсак дагы жалбырак таштабай коет биринчи жылда. Себеби азык аябай көп да. Кийинки жылдар уже естественно саргарып таштай берет уже. Жаңы көчөттөрдө ошондой бир эме болот. Топурактын болсо капиллярный тамырлары мындай жиби ооруп башталат. Восстановление болот 3-4 ай. Мына туугандар, эми силерге айта турганыбызды айтып бүттүк. Силер задержка кылбайлы, силер дагы азыр барып жумуштарга жазасыңар керек. Анан кийин туугандар мына сыртка чыгып, мына эмеде эстеликке бир сүрөткө түшүп коелу. Бул ошо Бакмандар биримдигинин традициясы. Дайыма биз сүрөткө түшөбүз да. Макулбу туугандар? Эми Хажеке, Суроолор берип алалы. суроолор көп эле? Сиз менен кандай байланышсак болот? Эми биздин номерибизде 0550 20 0007. Bizde uçumuzda yok da taşıyız. Filtrasyon işi bize misal sonra ayda çok 40 lira var, biz 40 lira seviyoruz da daima. Anam 40 kolbette ötmesin. Anam çok toprak ayında seviyoruz gerek. Humusda yok da biz ayda. Sevcanım çok olsa humusda yok. Эми азыр гумус жок, эме жок, эми кайра эле баягы эле ошол орустар үйлөнүп кеткен азотту сееп турасыздар. Фильтрасyon işi. Анан бирок азыртан баштап сиз кийинки жылга даярданыңыз. Туугандар, кимде азыр 40 бар, бирок Сөлжан алган возможностуңар жок болсо, Камчыбекке мен айтып коемун, Камчыбек силерге кабызга да берип турат. Макулбу? Телефонду кайталап койсоңуз. 0550 сайттар. Ооба, биздики сайт толтурат. 0550 20 0007. Анан туугандар, телеграмга киргиле. Телеграмда иштин бар. 00 канча дедиңиз? 0007. Кайра кайталап койсоңуз. 0550 20 WhatsApp номерубузда ушунда. 0007. Телеграмга киргиле. Борбор Азия Бакмандар биримдиги деген телеграмыбыз бар, ошого киргиле. Биздин жетегибиздин үйрөндүрүп көпөсү болбой калат. Туугандар, азыр мына релик жөнүндө бир аз баян кылып берейин. Бул вообще эстен чыгып калды. Мына релик жөнүндө баян кылабыз. Туугандар, мына ушул реликти биз өзүбүздүн бакта иштеттик. Бизде ошо Бактойлот деген фирмабыздын өзүнүн 7,5 гектар жерде багы бар. Бизде алма биздики Галавал деген алма 3,5 гектарда, анан калгандары ассортимент алмалар да. Ал жерде биздин малинабыз бар 1 гектар, анан клубникабыз бар. Анан одон сырткары дагы арендада 4 гектар жерибиз бар, ал жерде беде бар. Мына ушул бедеге, ушуну сепкен жерибизге биринчи алмаларга сеип көрдүк, малинага септик, эмеге септик, клубникага сеип, анан ашканын анан кийин где-то бир 60 сотиктей бедеге сеип калдык да. Бедеде болгон результат мына белге чыгып кетти да беде. А себилбеген жери даже тизеге жетпей калды да. Өтө эффективдүү экен. Анан эмнеси жакшы? Органика. Органика таза. Анан ушудан мына 2 литри 1 гектар бакка жетет да. 2 литр. 2 литрин эле аласыңар дагы 1 гектар бакка себесиңер. Мына мисалы үчүн 3 жолу обработка кыласыңар 6 литр кетет да. Биринчи сепкенде мисалы үчүн эме менен Листовой подкормкалык? Ооба, листовой. Мына биринчиден кийин, биринчи мисалы үчүн кремний сепсеңиздер, ошодон кийин 15 күндөн кийин бор себесиңер. Бордон кийин анан дагы эмеси бар, сынк бар. Мына гилеске мисалы үчүн бор менен сынк жакшы боло турганса, алмага кремний менен дагы эмеси жакшы. Карап туруп, 3 жолу обработка кылсаңыздар, 2 литрден 1 гектарга 2 литрден не кетет. 3 жолу обработка кыласыңар, 6 литр менен силердин бакты полностью азыктандырып, анан кийин баягы иммунитеттин неме кылып, анан кийин бул мына үшүк жүрөт го. Үшүк жүрүп, мындай болгондо ошонун алдынан себе турган болсо, үшүктөн да сактайт да. Стрессовый ситуациялардан чыгарат.
Анан жакшы азык болуп берет экен. Ошон үчүн туугандар мына ушул реликти пайдаланыңыздар. Бул органика. Анан 1 литри азыр 750 сом. 1 литри 750 сом. Малина клубникага пайдаландык. Малина менен клубникабызды октябрдын этегине чейин иштеттик да. Ошого чейин түшүм берди. Башка бирөөлөрдүн немелер клубникалары баягы августта тартканыбызда, телевиденияга тартканыбызда биздики жап-жашыл болуп турду батвасы. Башкалардыкы уже курап кичинекей болуп калган экен да. Биздики жап-жашыл болду. Ушунчалык азыкты жакшы алат экен да ушудан реликтер. Анан өзүнүн немелери бар, инструкциялары бар, бардыгын беребиз. Өрүккө канча чачыш керек, алмага канча чачыш керек, бардыгын биздин сайттан окуп алсаңыздар болот да. Ким кызыккан болсо, азыртан эле алам деп турган болсо, азыр мына ушулар бар, алып калсаңыздар болот. Мисалы үчүн мына 10 литрден мисалы үчүн 5-6 киши топтолуп туруп, бир алып калсаңыздар болот. Ошол жетет мына ушул. Бирден обработка кылсаңыздар, мына 5 гектар бакка жетет мына мисалы. Мону алгыла, мону бирден алгыла. 750 сом литр. Канча болсо обращаться етсеңіздер болады. Мына Абай деген енем ушул ысык көл менен иштешет. Куда каласа, азыр Абай балыкчыга жетпей, бир жерден чоң ангар сүйлөшүп атат. Ошол жолдун боюнда болот. Бияка өтсөңөр дагы, тияка өтсөңөр дагы тийип алып, ошол жерден инструктаж алып, дайыма сабак өтүп турушат жолдун боюнда. Мына ушул препараттарга көңүл бөлүңүздөр. Абай деген жигит. Абай, сен номериңди айтып коесуңбу релик боюнча? 707 Kimге керек болсо? 707 24 42. Релик. 42. Сүрөткө тартып коюла. Кимге керек болсо? Ушул издейсиңер. Релик. 24-42 дейсиңби? Iya. Абай. Кечке мал сүйлөшөбүз да, кечки эфирге даярданып турганда. Iya, Абай. 24-42 дейсиңби? 707. Абай релик. Релик. Абай релик деп коет. Сорттардың брошюралары бар. Сорттардың брошюралары бар. Сорттардың брошюраларын азыр эмеге таштап коебуз. Группага. Группада ким бар? Багбандар биримдиги ким бар? Ким бар да? Ким кирелек? Мен кирелек. Баягы номерге 0550 20 0007-ге түп деп эле жазып койгула болду. Мен ссылкасын киргизип коем, сразу кирип аласың. Анан ошол жерде эл башчылар барбы? Бул жерде эл башкарып, мындай бар, айыл башчылар бар тигине. Айыл башчылар силерден суранды. Ошол жерге келип кирип туруп мага момундай кылып койгула. Мен силерди админ кылып коем. Анан баардыгын киргизип коесуңар. Ошол жерде эле объявленияңызды тияктан эзересиз. Эй, той мынакка келгиле, буяка келгиле. Түп району башкарып атат да ушул группага. Сиздин телефонго чалып болду да? Ооба, мен телефонума жөн эле SMS жазып коем. Түп SMS жазып коем. Түп деп эле. Сразу киргизип коем. Анан ким админ болгусу келсе, ошол жерде эл кошом дей турган болсо, админ кылгандар бармак көрсөтүп койсун. Бармак көрсөтүп койгула болду мен. Админ берип коем ошол жерде элди кошосуздар. Макулбу? Az болду. Эмир разы болгула. Рахмат, жакшы болду. Разы болгула. Бир ажаке бир дуа кыласың. Бир бата бересиң. Да. Угулары барбы? Жок, Болду, Ажы турбайбы? ажыке берет, ажыке берет, турбай. Жок, мен беребиз. Ажыке берет? Аян барган жок аяка. Кайда бардыңыз? Сөзгө да жогураак. Бул киши деген Эми Дулат Ташевич сизге абдан чоң рахмат. Мынакей ушул алыс жерден келип ушу түп элине Алла Таала ушул бак жагынан жардам берип, бак жагынан жакшы консультацияларды берип, ушу биздин элибиз экономикалык жактан өнүп өссүн деген тилек кылып келген экенсиз. Ушу тилегиңиз кабыл болсун. Мына Морекил жерде отурган элдин атынан сизге рахмат айтып коелу. Ишиңизде ийгилик болсун.
ошо Кыргызстаныбыз өсүп, өнүгүп, мөмө жагынан дүйнөгө экспорттой турган мамлекеттердин бири болуп кала берсин. Ошо сизге биринчиден Алла Тааладан десолук сурайбыз. Allah razı olsun. Ekинчиден үй бүлөңүз менен ынтымакта болуңуз, эли журтуңузга ушинтип кызмат кылып, аман эсен болуңуз, өлкөбүз өссүн, бардык жагынан жакшылыкка жетишели. Жакшылык болсун.